Ачык, кире бериңиз. Салам алейкум кошуна. Кандайсың? Эмне кылып атасың? Алейкум ассалам. Жакшы. Үйдөгү чырактарды электр энергиясын үнөмдөчү лампочкаларга алмаштап жатам. Жакында эле электр энергиясын үнөмдөө боюнча макала окудум. Анда электр энергиясы биздин өмүрүбүздө өтө маанилүү, өтө зарыл ресурстардын бири экени жазылган. Адамдардын көбү электр энергияны үнөмдөбөстөн ылгабай колдоно берет экенбиз. Бирок бул өтө маанилүү да. Ооба, туура айтылган. Андагы электр жарыгын кантип үнөмдөө керектиги айтылып турбу? Электр энергиясын үнөмдөөнүн эң жөнөкөй жолу бул үйдөн же бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүп, адамдардын көбү буга көңүл бура бербейт. Ар бир бекерге колдонулган чырак бул акча. Аны башка нерселерге жумшасак болот. Компьютерлерди жана башка электрондук түзмөктөрдү колдонуу. Биз буларды пайдаланганда да электр энергиясын сарптайбыз. Эгер колдонулбай турганда компьютер сыяктуу электрондук түзмөктөрдү өчүрүп коюп турсак, анда электр энергиясын төлөөдө кыйла сумманы үнөмдөй алабыз. Электр үнөмдөөчү жана жарык диоддуу чырактарды колдонуу кадимки лампаларга салыштырмалуу чыгымдарды 50% азайтышы мүмкүн. Жаңы тиричилик техникаларын тандоодо алардын энергияны натыйжалуу пайдалануусуна көңүл бурушубуз керек. Мындай техникалар электр энергиясын аз керектейт жана жарык үчүн төлөнө турган акчаны кыйла азайта алат. Кондиционердин чыпкалоосун тез-тез алмаштырып туруу керек. Андагы чаң менен кир абанын айлануусун жайлатып, электр энергиясын керектөөнү көбөйтөт. Тастыкталбаган жана колго жасалган шаймандарды, приборлорду колдонбоңуздар жана энергияны көп сарптай турган тиричилик техникаларын бир маалда иштетпеңиздер. Мына ошондуктан мен электр энергиясын үнөмдөп, коммуналдык төлөмдөрдү азайтууну чечтим. Комшунун жарыгы да чексиз эмес экенин унутпашыбыз керек. Ошондуктан кел бирге үнөмдөйлү. Макул. Мындан ары үйдөгү жарыктыкты өчүрүүнү унутуп калбоого аракет кылам.